Рахмет. Мен эгерде бат-баттан айтып атсам, айтып койгула жакшы неметип кетем деп. Аябай неметип калдым окшойт. Чуркап калдым окшойт. Короче, Нормально. идея чөйрө мындай да. Биз чөйрө жөнүндө өлө сонун түшүндүк, и ошол чөйрөнү жасагыбыз келип атат. Ошондуктан биз биринчи оффлайндагы айлана чөйрөбүзгө айтып баштайбыз да. Ушундай жер бар. Инстаграмдан, Телеграмдан жаздырып баштайбыз, пиар кылып. Мисалы ошол Айдана Өмүрбаеваны, ошол могул адамдардын баарына, бул адамдарды биз тааныйбыз да. Буларды билебиз да, ошолорду буларды билебиз, ошолорго айтып баштайбыз да. Ушундай чөйрө жасап атабыз, ушул жака киргиле, ушуну реклама кылгыла депчи. Анан булардын дагы ушундай чөйрөлөрү бар өзүнүн арасында. Аларды чакырат, ушинтип жанагы 6 рукопожатий болот да. Анан баары чөйрө жөнүндө сүйлөп башташат. Анан орто жолдон жана коноктор чакырганда или ар кандай могул немеде болуп атпайбы? Жылдыз академияда менторлор келип, встречалар кылып атпайбы? Чөйрөдөн ошондой встречаларды кылабыз, ошол жөнүндө айтып беребиз да. Чөйрөдөн ушул чөйрөгө жасалып аткан жолугушуу деп ошол айтып беребиз. Анан алар акыры отуруп чөйрөнүн сайтына киришет. Анан муну окушат да, көрсө ушундай жер экен деп, бул жака дагы немелер чыгарабыз. Чөйрөчүлөрдү чыгарабыз. То есть могул сүрөттөрдү кебетилер менен бияка чыгарабыз. Балким даже ушундай дизайнда да чыгарып койсок болот. Анимация мененчи мынтип чоңоюп, 2 кнопка болот, басканда мындай чоңоюп, анан биякта ушулар бар экен деп болушат. Анан алар дагы киргиси келип баштайт. Анан бияктан катталат да. Катталганда биз азыр башка сайтка секирип кетип атпайбызбы? Ошону секиртпедей ушул жака форманы жасайбыз WordPress'тен. Толтурат. Толтургандан кийин так, бияқта ачык эми, карап көрөйүнчү. Мына. Мондай форма болот сайттын ичинде эле да, ылдый жагында. Email толтурат, аты жөнүн толтурат, социалдык тармактарындагы шилтемесин толтурат. Анан ушундай 3 неме болот. Суроо, башкы кесибиңиз, чөйрөгө кошулган себеби, мен ментор болом, эксперт болом, стартапермин же инвестормун деп. Анан уюмдан ошол чөйрөдөн эмнени издеп атат, идея же кишилерди издейт, ошол бири-бири менен как раз келиштиребиз да. Анан чөйрө үчүн кандай пайда келтире аласыз дегенде бияка бир абзац текст жазыш керек. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз дегенде дагы текст жазыш керек да. Ошондо ушуну анан могу ссылканы карап туруп биз бир ушундай система кылып чыгышыбыз керек ушул таблицаданчы. Мисалы 4-5 киши карап, анан бул жакшы экен, муну чакырсак болот деп, анан буга Telegram каналына жазып, Telegram каналына Discord'дон шилтеме жиберебиз. Discord'до как раз мондай шилтемелер жасаса болот турбайбы? Чакыруучу, мисалы, бир кишиге бир күндө депчи, или 7 күндө. 7 күн ичинде бир киши кириш керек деп ссылка жиберебиз. Ошол адам эле кирет да, ошол жакачы. То есть любойуна эмес, ошол адамга киргизебиз да. Ошол процесс как раз могул чакыруу жиберүү процесси да. Анан регистрациядан өткөндөн кийин, чтобы совсем жоголуп кетпеш үчүн автоматтык түрдө кат жөнөтүшүбүз керек. Ошондо настройка кылабыз. Немеден кат келип атат да силерге, местоданчы. Место.ко. Мондай сыяктуу катчы. Биз сени шашпай кошобуз эле, регистрация өттүң, анан биз сени карап туруп анан жиберебиз. Ага чейин биздин Telegram каналды карап тур или Instagram каналыбызды карап тур деп бияка чөйрө командасы деп жазабыз. Анан чакыруу жибергенден кийин да балким почта менен да жиберсек болот. Ушул ссылка бар, ушуну бассаң болот деп баскандан кийин Discord'ко кирет. Вот, и Discord'ко киргенде биздин задача могул жерде киргенден кийин эле бияк айтып атпайбы? Кирди депчи. Бизде күздемиде да бар. Always. Өзүнчө бот чыгарып койгон. Hey, welcome деп. Биякта англисче экен, как раз боттуку. Жылдыз академияда болсо сервер деген аты болуш керек. Мына тоже бияктан кирип атат. Биздин задача OpenLand. Или мен ошентип ойлоп атам.
местодагыдай ар бир кирген адам, мына Сергей кирди, киргенде өзүн тааныштырыш керек да. Мен киммин, эмне кылам деген текст болуш керек. Өзү жазыш керек адамчы. Ошондо биздин чөрөдө могул жакта жаңы киргенде ошол каналдын атын табыш керек. Киргенде биякта ар бир киргенден кийин, мисалы мен кирдим, мен жөнүндө сразу текст бар да. Киммин, эмне кылып атам депчи. Ал адам либо өзү жазат, либо администрация айтат, ошол жака жазып кой деп. Ошол как раз катта болот да, сенин гайдтачы киргенден кийин сразу өзүң жака жазыш керек. Ошондо биз Жылдыз академияда примерно мондай страница болот да, био депчи. Ар бир кирген адам мондай форматта эмес, просто жөнөкөй форматта жазып чыккан болот да. Ошол жактан кирип бүт баарын таап алсаң болот эгерде издесеңчи. Анан еще дагы проблема, мисалы чөйрөгө барганда мен могул адам жөнүндө билгим келсе, бул адамды бассам, по идее, мына бул адамда өзүндө жазылуу да. Эмне кылат, анын ссылкалары бар, туулган күнү, каякта жашайт, качан кирген, кайсы группаларда бар деген бар. Где-то бир келечекте дагы ушундай жазып коюшат. Биз дагы примерно ушинтип. Дагы бар. Иә, Дискордто дагы бар. Просто ошо баардыгы эле жаза беришкен эмес да. ошондой биз онбординг кылышыбыз керек да, чтобы киргенде кийин адам бирдеке деп сүйлөшүп атканда, башаттан бирдеке деп жазганда, мындай жашыл ролдор болот да. Муну басканда бул типа роль администрация, ошол ролдордо жазып чыгыш керек. Администрация бул ким, эмне кылат, ошол жөнүндө ар бирөөбүздүкү жазылыш керек. И башкаларга дагы активдүүлөрүнө ушинтип жазып кой деп ушундай тоже бир неме болуш керек да, документациячы. Анан ошентип биздин бир каналда, как раз кирген каналда бүт кишилер жөнүндө маалымат болот. Анан биякта каналдардын аттары бар. Тоже неменикиндей жиберди. Чөйрө. Каналдардын аттары. Ушундай бир PDF кылып койсок болот тоже. Биздин официальный каналдар бар. Ошол каналдарда эки чоң канал болот. Жардам керек, жардам берем деген. Ошону ар бир киши ошол каналга кирип дагы жазып чыгыш керек да. Мен веб-программистмин. Эгерде сайттар боюнча жумуш жардам керек болсо, мага жазсаңар болот деп жазыш керек. Жардам берем деген жерге, жардам керек деген жерде тоже жазыш керек. Типа мен сайт жазайм, мага там дизайнер керек деп жазып коюш керек да. Анан ошолорду местода булар мындай кылышат. Буларды чоо жакшы комментарий бар да. Мисалы мага жардам керек, биз китепти которгонтабыз десе, бияктан комментарийге жазат. Типа мен ушундай кылгам, мага жардам берем деп бул комментарийден сүйлөшөт да. Биз болсо ошону кантип кылабыз, ошону дагы бияктан текшерип көрсөк болот да. Мисалы бияктан жардам берем или жардам керек деген канал болсо, мен азыр көздөмө жасап атам, ошого жаңы ошого жардамчылар керек деп жазып койсо, башка бирөө келип жооп берсе, анан дагы башка бирөө келип сураса, уже бияк ылдый болуп уже адашып кетет да. Ошон үчүн бул жака дагы биз немелерди жардам керек дегенде, силер болсо ким жардам бергиси келсе, бизде дагы Дискордто бар эмеспи смайликтерчи? Смайлик менен жооп берип койгула дейт. Ошондо тигилер смайлик менен жооп берет. Анан через смайлик аны таап алам да. То есть ошондо ар бир постто бирден жардам керек деген форматты киргизсек болот, ойлопчу. Же болбосо дагы башкача формат ойлоп тапсак болот да. Дискорддун мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Или жардам керек дегенде ар бирөө бирден неме ачат, бирден ветка ачат да, типа сайт жасоо,
Мага сайт жөнүндө жардам керек деп жазаса, анда моякта толтура веткалар болот, ылдыйлар. Анан ар бирөө ошол веткаларга жооп берет. Либо ошондой кылсак болот, же болбосо дагы башка вариант караштырып көрсөк болот. Бул именно чоң жардам берем, жардам керек деген каналдар. Идея деген каналды ачып койсок болот. Ар бирөө келип, стартаптар болобу, бирдеке болобу, идеялар жазып турат, общий каналдарчы. Өткөндө да түшүндүрүп кеткен, фидбек менен рахматтын айырмасы бар. Фидбекте именно конструктивный фидбек берилет. Рахматта жөн эле бирөө жардам берсе, бияктан бирөө жардам сурады, бирөө жардам берди, ошону барып рахмат деген жерге барып рахматына айтыш керек да, рахмат деп. Место news болсо биздин дайджест немедеги Күздемедеги дайджест. Бул место news. Ошол жакта да как раз немелер чыгып турат. Булар уже оффлайнга чыгып кетишкен. Мына буларда дагы неме болуп турат. Жолугушууларда ар кандай немелерде, протоколдордо болуп турат. Ошо булардын радиосу да чыкты. Ушинтип ар кайсы жаңылыктарды дайджест катары чыгарып турушат да. Бул как раз место news. Группалар болсо немеде OpenLand'де өткөн айткандай биякта немелер жабык да, то есть мен кирген группалар эле көрүнөт, анан личный сообщениялар көрүнөт. Ошон үчүн бар өзүнчө группа ачып алган. Анан группаларда немелерди чыгарышат да, каналдарды. Бизде болсо каналдар бар ачык. Группалар деген сөз могу Teams деген сөз да, каналдар. Скорее всего бизде ошентип каналдар деп ачып койсок болот ылдый жака. Каналдарда как раз могул немелер болот. Агай, кечиресиз, саламатсызбы? Биз сизди Саламатчылык. Башаттын зумунда күтүп атабыз, ошону айтып коеюнчу деп кирдим эле. Точно. Азыр кичине, 5 мүнөт. Бүтүрүп коеюн. Көп жолу ошол кетти. Вот, тематический группа деген как раз могул группалар. Могул жакта бизде офистер бар, жок офис эмес, департаменттер бар. Ушулар тематический группалар да, ушинтип дагы бөлөбүз. Кыргыз тили, туризм, там разработка, IT деп бөлөбүз. Ошолор тематический группалар болот. Teams дегендер болсо проекттер. То есть могул проекттердин баары ушундай бойдон кайра чөйрөгө кетет. Анан башкалардын да проектчилери чөйрөгө киришет да. Там Билимот, Илимпост, Келечек, ар кандай Жылдыз академиянын проектиси, ушинтип ар бирөө өзүнчө проекттер болот да. Ошолор болсо как раз локальный неме группалар болот да. Проекттердин группасы. Локальный группа болбойт. Бизде неме бар. KG онлайн деген проект бар. Ошол жакка ссылка беребиз. Алар баары Telegram каналда отурушат. Ошо 2 группа как раз. Бирөөсү проекттер, бирөөсү тематика группасы. Ошолордун баарын ачып, анан бул жака дагы каналдын описаниеси десек болот экенби? Мен башка жака кеттим. Жөнүндө канал. Все мына болот экен. Ар бир каналга киргенде биякта кош келиңиздер, анан биякта текст описание болуш керек, эмне жөнүндө канал, чтобы ар бирөө басканда сразу билсин, биякта деген ушундай канал бар экен. Ошол тексттерди даярдаш керек да. Ошонун баарын даярдап туруп, биз ушул жакка илип көрөбүз, илип текшерип көрөбүз, бири-бирибизге иштетип, иштейби, иштебейби депчи. Анан уже нормальный болгондо мен Discord кылып ачып койдум, анан баарын бияка келип настройка кылып чыгабыз баарын. Ушундай PDF-терди даярдайбыз, анан жанагындай немелерди даярдайбыз, Notion'дарды даярдайбыз. Кайсыл команда эмне кылат, кантип иштейт, ошолордун баарын бөлүшүп алып туруп, анан запуск кылабыз. Вот. Процесс ошондой. Суроолор. Биз мындай түшүндүк да, ушуну сиз айткандай эле кайра мындай айтып көрөйүн. Notion'ду биринчи колдонуучуга беребиз, ал карап чыгат. Карагандан кийин ошол жакта шилтеме менен жанагы Google форманы толтурат. Ал жактан эгер положить Notion'ду көрбөйт ал пока регистрацияны өтмөйүнчө. Көрбөйбү ал жактан. Регистрацияны өткөндөн кийин эле сразу Discord'ка попадать этет. Анан Discord'тон Discord'ка попадать этип аткан ссылка менен Notion'га ссылка келет как раз.
Экөө чогуу келет да, Discord'ка келет, Notion'га келет. Анан Notion'га деп коем, Discord'ка келет. Discord'ка киргенде ошол жакта дагы турган болот ссылкачы. Эгерде түшүнбөй атсаңар, документация ошол жакта. Ошол жака барып кенен окуйт да, каналдар эмне жөнүндө, кимдер иштейт, вообще эмне жөнүндө проект уже как ичинен түшүнүп чыгат да. Ага чейин только сайтты эле көрөт. Анан биздин айтып аткан сөзүбүздөн түшүнөт да. Сайттагы регистрацияны өтпөй анда Google форманы өтүп калат экен да, э? Жок, ошол сайттагы регистрация менен Google форма экөө окшош. Экөө бир эле сөз, бир эле форма болот. Анан эме, например, күздө менин бүт каналдары, колдонуп аткан иш чаралар болот атпайбы? Ошондой эле сыяктуу биздин чөйрөдө да болот экен. Просто айырмасы биздики закрытый, тандалган эле кишилер кире алат, э? Ооба, экөө окшош. Мисалы, күздемиге Жылдыз академиялык кире алат, андан башка эч ким кире албайт. Чөйрөгө Жылдыз академияныкы, ишо башка академиялар да кире алат да. А так процесстер окшош. Ар бирөөнүн өзүнүн ушундай немелер болот, менеджерлери болот, ар бир каналдын Notion'дар болот, ошол Notion'дарга еще ссылкалары болот да. Ким эмне кылып атат, жолугушуулардын протоколдору жазылып, ошентип турат да. Бүт процесс окшош болот. Түшүнүктүү. Анда биз каналдардын эле аттарын коюп пока, анан Notion'ду улантып которо берели. Ооба, ошол каналдар даяр болсо, ошолорду жанагы жака записывать этип көрөлү, анан акырындан текшерип көрөбүз кандай иштейт болуп. Анан акырындан күздемиден 1-2 кишилерди чакырып тест кылып көрөбүз да. Жана катышуучулар боюнча био болот атпайбы? Ошону биз закрытый канал кылып эле, админ толтура турган эле кылсакпы деп ойлоп атканбыз да. Ошо анкетанын данныйларын уже регистрация кылып атканда эле ошол суроолор камтылган болсочу. Либо ошентсе болот, ооба. Ал да выход. Ошолорду оптимизация кылышыбыз керек. Если алар толтурбай атса, то биз толтурабыз. Башкаларда суроо барбы? Менде бир суроо бар эле, Эдигем Алик. Бул жерде дагы бир сыйра өзүм үчүн такталайын, баягы тиеш болбогон кишилер деле бирок мондай Кыргызстан үчүн күйүп жангандарды деле киргизсе болобу? Ооба, бул жөн IT эмес, бул общий. Мисалы, күздеми только IT болсо, бул вообще эле общий тема да. Главное жаратман адамдар да. Идеясы бар, өзгөртөм деген адамдар баары киришет. То есть категориялар көп болушу мүмкүн да. Просто ошол проблемалар через IT чечет. Бул уже IT решение да ошолоргочу. Ошол алардын балким муктаждыктары бар болот дегеним, ошолор келсе анан. Ооба, ошолор менен биргеликте. Анда бир суроому, Башат командасына биз ачып аткан каналдарыбызды алар менен обсуждение кылыш керекпизби же анын кереги жокпу? Жок, алар как раз ошолорду администрация кылып бергенге жардам беришет да. Если силер жетишпей атсаңар, жанагындай немелерди киргизип алсаңар, ар бирөө биосун биз толтуруп беребиз дегенде, силер жетишпей калсаңар, ошол Башатта келип толтуруп бергенге жардам берет да. Агайдын сурасам болобу? Неме, мисалы сиз чөйрөнүңүздү неме кылып атпайсызбы? Через сайт аркылуу Google формага толтурупчу, Discord менен иштеп. Негизи могу Discord менен иштеп ошо менен эле калабы же бул полный Discord менен иштегенден кийин анан кайра чөйрөнүн өзүнө өтөбү дегеним, же Discord менен Биринчи Discordдон баштайбыз. Если Discord жетишпесе, баштап иштетип көрбү? Discord жетишпесе, сайттарды кошуп баштайбыз да. Бизде Google таблицада данныйлар болот, ошого приложениялар жасай койсок болот, даяр нерселер бар. Чтобы бирөөгө там только программистер керек болсо дегенде барып издей калган. Если Discordдон издей албаса, сайт издей калганга. А биздики сайттагы немелерди пока замораживать этип турат, там пока колдонбойсуз, только дублирующий болуп аткан да. То есть основной азыр акцент көбүнчө Discord болуп турбайбы биздики? Ооба, на старте. В данный момент. Рахмат, түшүнүктүү. Башка суроолор барбы? Кимде еще дагы? Сиздин дагы эмеңизди албайлы убактыңызды, анан түшүнгөн жерибизден суроо болсо акырын жазабыз сизге.
Суроолор болсо чаткара жаза бергиле. Чаттан жооп бергенге аракет кылам. Анан жана мен айткан сөздөрдү жазып көргүлө, жана аны улантып бергиле. Анан дагы суббота, воскресенье иштегенге аракет кылабыз. Если ага чейин бүтүп калсаңар, бүтпөй калсаңар дагы эмдиги жума, понедельник, вторник, среда иштейбиз. Макул, рахмат. Жок, хорошо, бизде чөө жакшы, сайт жазабайбыз. Пока что ошо күчүбүздү ошол Discordдон чыгарсак болот. Макул анда. Тиги продуктага барып көрүшүп берейин алар менен дагы. Жакшы тургула. Рахмат агай.